Кезекте достор, biz ушул сектор 5-теги унааларды көрсөтүп жатабыз. Видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, чогуу базарламасын билип туруңуздар. Бүгүн 18-декабрь болуп калды, 2021-жыл. Авторунук Бишкек. Бизди биринчилерден көрүп жаткандар болсо, каналга жазылып, лайк басып, видеону аягына чейин көрүп, бизди колдоп туруңуздар, туугандар. 210 Mercedes дөңгөлөктөрү кышкы, абалы жакшы, коробкасы автомат. Баасы 3.6 сурап жатыр. Ушул жерде Mercedes 210 жакшы абалда. Ушундай кышкы дөңгөлөктөрдө турат. Жылы 2000, көлөмү 3.2. Баасы $7000 сурап жатыр. Азыр салонда бираш көрүп коелу. 351.000 километр жүрүп пробег. Комплектация кандай болот? Комплектация авангард, состояниясы жакшы. Mercedes 210. Баасы $7000 дейт, задний камерасы бар экен. Golf 4, жылы 2000, объем 1.6, коробкасы механика, расход 68, баасы $3400. Дөңгөлөктөрү кышкы, абалы жакшы. Состояниясы жакшы тургандар, кузуунда жумушу жок экен. Өтө жакшы абалда. Audi A6 автонасы жылы 99, объем 2.8, коробкасы автомат, бензин. Баасы $3800 сурап жатыр. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон көрпөлүү. Коробкасы автомат, 2.8 бензин кватро саны. Переднелеу. 2.8 передний экен, кватро эмес. 2.8 бензин, жакшы абалда. Кызыл түстө Golf 3 автонасы. Дөңгөлөктөрү кышкы, жылы 92, 1.8 моно, механико. 180 000 сом. Обмен жок экен, расход жүзүндө 7.8. Азыр салонду эле ачып көрөбүз, үстүндө люк дагы бар. Пробег 132 000 километрди көрсөтүп жатат. Дөңгөлөктөрү кышкы, жакшы абалда. Анын жанында достор дагы бир өтө таза, жакшы абалда Audi S4 автонасы өтө жакшы абалда чыгып тур, азыр рейси бул жакта. Жылы 91, 2.3 механика, мотору привозной басылып тур. Вложение не требует. Вложение не требует. Сколько просите? 4 окончательно, да? На этом номер звонить надо, да? Нашу номерге чаласыздар. Баасы $4000 дейт, мына радионун үнүгө азыр жакшы угулбай жатат. Окончательный баасы $4000 дейт. Внимание, компания «Автокап KG» купит ваши автокатализаторы, дорого, цены до 70 000. Siz sami ездили, да? Только өзү эле айдап жүргөн машина экен достор. 91 2.3 механика, мотору жаңы басылган, эң акыркы номери 24. Эч кандай жумушу жок дейт. После осмотра и анализа. Сварочные работы бесплатно. Телефон 0703. Mercedes 210, жылы 97, 3.2 автомат. Баасы $5600 салып жатыр. Ушул номерге чаласыздар. Дөңгөлөктөрү кышкы, комплектация элеганс. Коробка автомат, состояние жакшы экен. Кузуунда дагы жумушу жок. Артыңкы бампер жагында дагы эч кандай жумушу жок экен. Дөңгөлөктөр дагы живой. Ушун эле жанында тургандар дагы бир Mercedes 210 өтө жакшы абалда. Артыңкы бамперлеринде парктрониктер бар, отуруштары кожа. Жылы 98, 4.3 автомат. 277 000 километр жүргөн. Комплектация авангард экен. Баасы $6900 сурап жатыр. Toyota Avensis катализатору жайында турат дейт. Жылы 2002 1.8 механика,
жумуш жок. Өтө состояниясы жакшы дейт. Басын көрдүңүздөр, $5400 деп сурап саптыр. Мотор Vivitai жакшы мотордон. Кузовунда дагы эч кандай жумушу жок. Toyota Avensis. Mazda 6 кара түстөгү автоунаа ушундай титан дискада турат. Дөңгөлөктөрү кышкы экен. Кузовунда мен азыр бир сыйра айланып чыктым. Жумушу жок экен. Жыл 2003, объем 2.3 газ, бензин, расход 108,9, коробкасы механика. Басы 3.6 сурап жатыр. Байланыш номери бар. Азыр эми эшиги жабык. Мен артына өтүп көрөйүн. Mazda 6. Ушунун жанында Ford Focus hatchback автоунаасы. Дөңгөлөктөр бүт комплект кышкы, коробкасы механика, 2003 жылы, объем 1.6 бензин. $3100 сурап жатыр. Алдыңкы терезесинде көрүп турганыңыздардай бир аз жаракасы бар экен. 39 кузов BMW 530, 3 объем, 2001 жылы, коробкасы автомат, 272 000 км жүргөн, басы $4400. Дөңгөлөктөрү кышкы, отуруштары кара түстө кожа. Күмүш түстө дагы бир жакшы абалда Golf 4 автоунаасы, жылы 2001, 1.6, коробкасы механика, басы $4,5 сурап жатыр. Байланыш номери бар. Чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Мен азыр артыңкы эшиктерин ачып, отуруштарын бир көрүп коеюн. 1.6 объемдо Golf 4'тү издеген көрүүчүлөрүбүз болсо көрүңүздөр, кузовунда дагы жумушу жок экен. Mercedes 124 старышка, 89 жылкы, объем 2, коробка механика, 200 000 сом дейт. Дөңгөлөктөр ушундай кышкы дөңгөлөктөр турат. Салонду ачып көрөлү. Коробка механика. 124'тү бир аз мындай жакшы абалдагы старышкалардан экен. 2 объем дейт. Азыр эми эси жок болуп атат. Ушунун жанындагыны тартып берейин. Passat B3 универсал. Дөңгөлөктөр кышкы. Жылы 92 1.8 моно механика. Айтылыш баасы 160 000 сом дейт. Ушул 1.8 өтө надежный деп мактап келген моторлордун бирөөсү. Passat B3 универсал. Mitsubishi Space Star көк түстө, жылы 2003, 1.6. Басы $3,900 сурап жатыр. Дөңгөлөктөр кышкы. Артыңкы кузовунда дагы жумуштары жок, өтө жакшы абалда. Mazda Promessi автоунаасы күмүш түстөгү өтө жакшы абалда. Азыр эми биринчи бияктан көрөлү. Жылы 2003, объем 2, механика, $3,900 сурап жатыр. Байланыш номери бар. Туугандар, бул Promessini сурагандар болсо, мен жакшылап азыр түшүндүрүп кетейин. Кузовунда эч бир жеринде жумушу жок. Эшиги жабык экен азыр. Басын гана сүйлөшүп көрөсүздөр. Мен улантайын, ушундай эле баягы бир көрсөтүп кеттим. Көк түстөгү Promessi. Бул жерде дагы бир 1.6 объемдо бар экен. Жылы 2002, коробкасы автомат. Басы $4,200. Жакшы абалда достор, Golf 3 автоунаасы ушундай жашыл түстө базарга чыгыптыр. Жылы 92, 1.8 моно, расход 7.9, басы $260 000 сом сурап жатыр. Дөңгөлөктөрүн көрүп турасыздар. Кышкы. Азыр салонду ачып көрөлү. Эси азыр жок болуп атат, кайсы жакта, бирок эшиги ачык экен. Буякта эси бар экен, буякта отурат, семчканы жагып катырып. Кузову достор жумушу жок экен, жакшы абалда. Жакшы абалда Audi A6 S4 кузов, жылы 96 жылкы, 2.8 автомат, $4,600 сурап жатыр. Дөңгөлөктөрү почти кышкы эле салып койгон окшойт, жаңы эле.
Азыр салонду ачып көрөлү. Коробкасы автомат. HS'ти оламын дегендер болсо, мына салонду көрөлү. Что-нибудь конкретно было? Mercedes Seshka, qora түсті, 3.2 объем, жылы 2001. Коробкасы автомат, комплектация авангард, басы $4.900 сатып жатыр. Дөңгөлөктөрү жайкы, өтө жакшы абалда. Азыр биринчи кузовду көрөлү. Артыңкы бамперинде парктрониктери бар. Оң жагына бир аз тийип кеткен жери бар экен. Калган жактары жакшы. Азыр бир салондагы ачып көрөлү. Комплектация бүт электро көтөргүчтөр иштеп жатат. Отуруштары кожа. Багров иштейт да экен. Состояниеси жакшы экен. Комплектация авангард 3.2 Mercedes Seshka. Баасын көрдүңүздөр, $4.900.